Арыбаңыздар, улуу элдин урпактары, кутманды кечиңиздер менен. Жана жогорку кеңештеги мыйзам долбоорун талкуу кылып атканда жана банкирлер менен. Ошонун үстүндө жана терминдерди сүрүштүрүп, чечип жиликтеп атышпадыбы? Ошонун үстүндө да мен өзүм пикиримди айтып коеюн деп атам да. Негизи банкирлерди мен түшүнүп атам. Булар жана мен мусулманмын, исламдык принцип менен кредит алат элем дегендерге бир шарт түзүп бергиси келип атат да. Акча берсе, үстүнө процентин алса, алардын банктын өзүнүн иши жүрө берет да. Ал эми силер бири-бириңерди алдасаңар болот. Жанагы мен мусулманмын дегендерге шарт түзгөн атасыңар да. Банк менен исламдык принцип менен кредит алам дегендер бири-бириңерди алдап сорото берсеңер болот. Бирок жаратканды кантип алдайсыңар? Ошол эле Аллахты. Анын көзү түз да, баарын көрүп турат. Астына барганда жүзүңөр жерде карап калат деп ойлобой элесиңерби? Макул, 100 сом. Үстүнө 10 сом кошуп бердиңби, бул уже процент да. Эми өзүнүн аты менен атагыла да, эркекчелечи. Жок, мага мубарака деп койсоң эле, ал эми ал мубарака деген сөздүн да түшүнүгү кыргызча которулмосу үстөк экен. Үстөк деп койсо эле болду, тигилер бейишке кирип кетеби? Адал болуп калабы алган акчасы. Ладно, кеп анда эмес. Ошол депутаттар банктын өкүлдөрүнө айтыш керек эле, бул тилдин бизге эмне кереги бар? Бул терминдердин. Жазгыла, бизде мына расмий тил орус тили. Эне тилибиз кыргыз тили, мамлекеттик тил. Ошо эки тилде эле кагаз иш аракеттерин бар тең мамлекетте жүрөт. Ошол иш кагаздары жүрө турган тил менен эле жазып келгилечи. Болду. Аны кашак алабыз деп дагы бир өзү айтып атат. Кыргыз тилин кашак алып коебуз түшүнүгүн деп. Тескерисинче тигини кашак алгыла да. Силер депутаттар кыргыз элинин эл өкүлүсүңөрбү же бүтүн элдин, ошол эле арабтардын эл өкүлүсүңөрбү? Биз каяка бартабыз? Мындай кадамдар менен бара-бара биз исламдык өлкөсү болуп калабыз ошондо. Бизде светтик принциптеги мамлекетпиз. Бир эже ошол депутат айтып атат. Биз мусулман мамлекетибиз деп. Конституцияны бир ачып карап коюңузчу, эжеке. Биз светтик принциптеги мамлекет экенибизди билбесеңиз кантип депутат болуп отурасыз? Мен сизге түшүнө албайм. Бул талкуунун баары тең жогорку кеңеште. Бүткүл кыргыз эли көрдү и коңшу элдер да көрүп атат. Алар деле айтып атса керек, булар каяка бартат деп. Араб эли негизи кыйын эле экен. Мынакей тилге дагы, дилге дагы мына таасирин тийгизип атат. Эми ошол эле мына ажылык. Жылына 30 миллион доллар биздин жарандар алып барып Сауд Арабияга берет экен. 30 миллионго канча мектеп салса болот? Мына президент Садыр Нуркожоевич айтып атпайбы жана ошто? Мамлекет силерге бекер жер берет. Мына жанагы жеке менчик мектеп бала бакча салам десеңер, мынакей силерге бүт шарттарын түзүп беребиз, только салгыла деп атат. Андан көрөкчү 30 миллионго 30 мектеп салып койсоңор болбойбу? Жыл сайын 30 мектептен салынып турса, ошол эле үстүдөгү жараткан көзү түз да. Ошонун баарын көрүп турган силерди кантип эле тозокко кетирбейсиң? Же күнөөлөрүңөрдү кечирбей койсун. Кечирбей койсун. Обязательно эле ошол экил Меккага же Мединага барып, Арафат тоосунун тегерек четинде дөңдө. Ар чуркап, бери чуркап, зам-зам суусун ичип, ыйык суу деп. Келсеңер эле анан кезде таптаза периште болуп каласыңар. Бу жерден деле кечирет. Бу жерден эле кечирет. Жүрөгүңөр таза болуш керек да биринчи. Кандай дейсиңер? Силер жаратканды кантип алдаган атасыңар? Аятта эле бар го. Силер мен алдайм деп атасыңар. А бирок билип койгула, мен силерди алдап коем деп атат го ошол эле жараткан өзү. Аллах. Же Куран китебин окубасаңар, же мусулман деген сөзү эмне түшүнүк экенин билбесеңер, ошол эле мынакей махыр деп калың биздин каада салтыбыздагы калыңды махырга теңеп атасыңар да. Экөө эки башка нерсе деп мен айтып берип тилим тешилип бүттү. Мына интернет бетин ачсаң эле жана блогерлер чуркап барып эле махырга эмне сурайсың десе, машина сурайм деп жатып калышты. Квартира сурайм деп жатып калышты. А калыңды ата менен эне эки тараптын
чечет, ошолор бычыйт. Ага кыздын да эч бир тиешеси жок. Баланын да эч бир тиешеси жок. Ошондой эле го биздин каада салтыбыз ушул да. Анан эми ошолекеге махыр деп мынакей махыр, иншалла, машалла деп бул сөздөрдүн эмне түшүнүгү бар? Айтчы десең көбү билбейт өздөрү. Мынакей Пакистанга барып же ошо Сауд Арабияга барып окуп келген жанагы молдокелер уул кыздарыбыздын мээсин чимирип бүттү. Дейди болуп калышты. Тозок менен эле бейиш менен эле мээсин баары тең эле толуп калган да. Мен айтпайын дейм. Бул тема мага уже кызыксыз. Бирок ар кайсыдан болуп атам жанагы жогорку кеңеште ушундай талкуу кылып атканын бизге жат болгон, бизге түшүнүксүз сөздөрдү киргизебиз деп иш кагаз. Бетинде махыр, тиги мубарака, мушарака бул эмне деген сөз? Бул кыргызга кереги барбы? Билбейм туугандар.